Кыркка жакын Суу Башы айыл өкмөтүнүн жашоочулары Кыргызстандын жерлери Өзбекстанга өтүп кетти деген кооптонуу менен айыл өкмөтүнүн имаратына чогулушкан. Анткени жергиликтүүлөрдү өзбек чек арачылары Козубек-Сай тараптан кууп чыкканы боюнча сөздөр айтылган. Бул жер өзү негизи кыргыздардын жери болот. Анан өзбектин солдатыны мен бул жерде учураткан жерим жок. Өзү негизи кыргыздын жери. Жок, элдердин айыл өкмөтүнүн алдыга топтолгондугу кайсы жер боюнча сөз кылып атат? Ушул тоолордо өзбектин солдаты жүргөнүгө кыргыздардын жини келип атат да. Айыл өкмөт башчысы Козубек-Сай участкасы такталбаган аймак болгондуктан Өзбекстанга өтүп кетти деген сөздөр чындыкка коошпойт дейт. Учурда делимитация жана демаркация иштери жүрүп жаткандыктан эки тарапка да карайт деп айтууга болбостугун кошумчалады. 40ка жакын адам келди. Мага жолукту, губернаторго барабыз дешти. Не максатта десем, 3 маселе менен барабыз деди. Биринчи чек ара. Биздин мынетте Козубек-Сайыбыз өтүп кетти. Бирок өткөнүн тайыны жок аны. Мисалы мамлекетте делимитация демаркация иштери жүрүп атат. Ушул али 15% бүт эле жери ушул биздин жерлер калган. Бул эми такталууда, такталат. Такталбаган аймак делгени менен өзбек чек ара кызматкерлери кыргыз жарандарына сес көрсөткөн учурлар катталып турат. Куралчан жоокерлер паспорт талап кылып, же болбосо Өзбекстандын аймагы деген сөздөрдү айтып кууп чыккан учурлары да болуп келген. Мындай окуялар болуп турган. Буга мисал катары эле мындан 3-4 жыл алдын биздин 1,5 чакырым биздин чек арага кирип келген 2 өзбек офицерин 5 жоокер, ошону менен 4 ушул айылдын атуулдары биз кармап застава алып келип тапшырганбыз. Кийин кандайдыр бир жолдор менен эч кандай жаза көрбөй туруп Өзбекстанга өткөрүлүп берилген. Суу Башы айыл өкмөтүнүн курамындагы айрым айылдарга Соо анклавынын аймагынан өткөндүктөн жолдор жабылган. Тургундар бийлик өкүлдөрү өзбек тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, буга чейинки каттамды ачып берүүсүн суранышууда. Мына чоңдор бары келишип ушул жолдор ачылса, апканчы, бөжөйчү биздин Суу Башы айыл өкмөтүнүн жашоочуларга жана бир топ элдерге жакшы болуп калат. Себеби азыр 120 километр жолду басып атат. Бул жерде 8-9 километр менен үйүнө кирип барат. Мына так Өзбекстан менен Кыргызстан келишпей, союз ыдырагандан кийин ушул жолдорду жапкан Өзбекстан. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 85%га такталып, Баткен жана Кадамжай райондорунун Өзбекстандын Соо анклавы менен чектешкен аймактары чечилбей турат. Мындан улам жергиликтүү тургундарда Кыргызстандын жерлери кошуна өлкөгө өтүп кетет деген кооптонуулар бар. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.